Assalomu alaykum. Salamasызбы? Desin TV YouTube kanalındasız. Atım Bakıt, men analitik blogermin. Bizdin kanalda siz geosiyasat, ekonomika, tarix, ошондой эле күнүмдүк, орчундуу, маанилүү окуялар тууралуу кабар алып турасыз. Мени байкап турсаңыздар керек. Маанай 5. Эмнеге дебейсиздерби? Мен ушул айтылуу 13-округдун шайлоо округунун тургунумун. База Коргондун тоо жак зонасы мындайча айтканда. Мына бүгүн азыр эле биз үй бүлөлөрдө ушинтип чай ичип отуруп жаңылыктарды көрүп калдык. Борбордук шайлоо комиссиясы өткөндөгү жыдытып жокко чыгарган 13-округдагы шайлоодогу жыйынтыктарды кайра ошону жокко чыгарып ошол буйрукту ошол Бакыт Сыдыковду биз айткандай оюндан чыгарып, анын ордуна Айбек Алтынбековдун ордуна Талант Мамытов келип, мурдакы эле Айгүл Карабековалар ошентип калышыптыр. Бул абдан сонун жаңылык, анткени ошол шайлоо жыдып калып, ушунча Кыргызстандын округдарынын ичинен келип бизге туш болдубу деп, анан ушунчалык мээнеттерди кылышып, эми Талант Мамытов мырза, Айбек Алтынбеков мырза, булар чынын айтканда мындай мээнети сиңген, кадыры сиңген, элге эмгекти кылып койгон жарандар да. Өзүңүздөр билесиздер, Талант Мамытов бул президенттин милдетин аткаруучу болуп турган убактылуу. Айбек Алтынбеков болсо 2 жолкудан бери депутат, меценат, аябай элге кызматтарды кылып койгон адамдар да. Эми Айгүл Карабекова айым жөнүндө деле көп жакшы пикирлер болуп жатат. Ошон үчүн ал ошол нокен жактан көп добуштарга ээ болуп келсе керек. Эми кандай болгон учурда дагы мен абдан кубанычтамын. Ким кандай экендигин билбейм. Балким ошол азыр 20дан ашык жаңы кандидаттар бара жатышты эле. Алар аябай мындай чыгаша болгондур, башка болгондур, ойлору жакшы эле. Бирок ага карабастан мен ушул Талант Мамытовдун, Айбек Алтынбековдун мына ушундай депутат болуп калгандыктарына мен абдан чын жүрөгүмдөн кубанычтамын. Урматтуу Талант Турдумаматович, мен сизди чын жүрөгүмдөн ушул өнөктүктө мына бирде жигит төө минет, бирде жигит жөө жүрөт демекчи, мына буйруса кайра келдиңиздер. Жанакы күлдөн чыккан феникс кушу деп коебу, баягы күйүктөн кайра пепелден чыккандай болуп эле силер мындайча айтканда жок жерден кайра бар болдуңуздар да. Бирок сиздердин ордуңуздар саясатта аябай чоң эле. Мен абдан кубанычтамын. Айбек мырзага дагы, Айгүл айымга дагы, Талант Мамытовго дагы баардыгыңыздарга ийгиликтерди каалаймын. Ушул азыр бир мандаттуу ушундай бир жерден, бир округтан ушул биздин депутат болуп бара жаткандыгыңыздардан, ушул биздин элдин, биздин эле элдин эмес, бүт кыргыз элинин мындай көйгөйлөрүн чечкен, мыйзамдарды, мыкты мыйзамдарды жазган, эң жакшы алдыңкы үлгү көрсөтө турган депутат болуп берет деп мен чын жүрөгүмдөн мен сиздерге чынында ишенемин. Мына Айбек Алтынбеков мырза дагы мурда көп чыкпайт эле, көрө көсөм болот, сүйлөй чечен болот дегендей, акыркы кездери жогорку соттун өкүлдөрүнө чейин мындай каттуу кармашып, биздин кызыкчылыктарды көздөп, мына биздин айылдагы мектепти жаба турган болгондо бүт райондогу мектептерди кайра ачтырып, аябай эмгектери чоң. Чынын айтканда биз анын баардыгын көрүп, билип турабыз. Муну айтпай койсок болбойт. Ал эми Талант Мамытовдун жасагандыктары, анын оор басырыктуу саясий салмагы ал дагы өзүнчө сөз кыла турган нерсе. Сиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу Айгүл айым, сизге дагы бир жолу ушул атын атаса куту сүйүнөт дейт. Айбек Алтынбекович, Талант Турдумаматович, ишиңиздер жакшы болсун. Дайыма ушул жеңиштерге жетишип, ушундай кыйын кырдаалдардан аман эсен чыгып кетип жүрө бериңиздер. Биз кубанычтабыз. Саламатта калыңыздар. Бүгүнкү экстренный жаңылыктар ушулар болду. Бакыт Сулайман сиздер менен.